2 ноябрь туугандар. Бизде негизи мына Чүй Сокулуктагы жылкы базарыбыз. Азыр ким эмнени жасса ошонун баарын көрөт. Жакшылап карап туруңуздар, лайк басып. Өткөндө дагы негизи өткөндө воскресенье күнү өтө мощныйлар келди. Ошол күнү запись болуп калды, эң эле жалпы болуп калды. Азыр бүгүн да жакшылар келип кетти. Мына тартып көрсөтөйүн. Мынауңуздун жашы канча мынауңуздун? 1,5 жаш, а? Бою канча барып калат? 1,60, а? Пародасычы? Польшанын балдары, мына бир капталдан бир тартып коюн. Польшанын балдары дейт, мына өспүрүмдөрдүн ичинен мына көрүңүздөр, 1,60 дейт. Баасын канча дедиңиз баасын? Баасы 400 000 сом. Где-то 5 000 болуп калат. Номеринизди айтып коюңуз. 0501 96 0666. Мына каран тартып коюн, ушул эле номерге чаласыздар. Каран жаш канча? Жаш 1, Өкөн жаш 1, а? Бул деле полторашкабы? Пародасычы бунуку? Бул да Польшанын баласы экен. Бою канча? 1,60га жакын экен. Баасы? Бунун баасы 450 000. Жана торунуку 400 000 сом экен. Хай. Польшанын балдары дейт. Мына байкап көрөсүздөр. Бишкектеги базарыбыз азыр 450 000 сом турган кези. Так, мынанда дагы бир чоң жылкы бар экен. Мунун жашы канча деп аттыңыз? Полторашка экен, а? Мунун бою чоң экен, а? 1,64 экен. Мына ушул полторашка экен. Бою 1,64. Чоң жылкы экен. Пародасы кандай мунун? Ушул эле жерде, тишин бир ачып коесузбу, а? Бирок чынында эле чоң экен. Көп ишенбей калат, мына. Так полторашка экен мына. 1,64. Аткылам дегендер болсо ушул жерде туулган. Баасы? Баасы 400 000 сом сурап атат. Номеринизди айтыңыз. 0220 менен 05 Мына полторашканын бою 1,64 экен мына. Сарчып көрөсүздөр. Тишин ачып койдум. Көрсөтүп койдук мына. Жанвар, мына кулун туугандар. 2025-тин кулуну бирөө мына башка жакты кошойт. Мына өзүбүздүн местный жылкы. Мына кулунун бою дейм да, немеси пародасы кандай мынан? Абакана, россиянкы экен, а? Местный кулундан бир тойлор разница бар экен, а? Мына кулун экен туугандар, көрүңүздөр. Болду, сизди го тартпайм, сиз өзү и так красавчик сулуусуз го. Бунун баасын канча деп атасыз? 180 000, а? Энеси чоң элеби? Энеси бар чоң. Бул Кыргызстандан туулду же ал жактан келдиби? Кыргызстандан туулган. Номеринизди айтып коюңуз. 0777 17 58 68. Мен бир капталдан көрсөтүп коюнчу, жандар. Абакан кулун кандай болот экен бир көрүп коюңуздар. Мына ушул кулундар эртең чоңойсо чоң болуу кандай болот бир комментарий жазыңыздарчы мына. Местный кулундан бирок разницасы бар экен мына. Местный кулун. Мына жандар. Чоңдуктарын көрөсүздөр. Баке, бул өзүнүн местный кулун, а? Бул баасы канча деп атасыз? Баасы 70 000 сом экен мына. Россия кулундан бир топ арзан, өзүнүн эмесине татыктуу экен да, баасына. Мына 70 000 сом. Номериңиз барбы? Айтып коюңузбу? 0770 23 Мына кашкасы. Мына 70 000 сом. Өзүбүздүн мына чүйдүн кулу экен жанвар. Көрүңүздөр. Жанвар. Бунуңуз да кулун, а? 16 деген таброос менен экен, кулун экен. Эркекпи? Баасы? 160. Пародасы кандай? Атасы Польша, энеси Чүй экен, баасы 160 дейт. Номеринизди айтып коюңуз. 0700 610 615. Байкап көрөсүздөр. Кулундардын балары мына ушундай чаке. Базарда да бир чоң ат бар экен. Базарда азыр айгырлар тартканы келдик. Бери кайтар. Мына көк аттын жашы канча мыназын? 4 ат. Мына аттан кыйла эле чоңдук кылат экен, а мынадан, а? Ошол жерде токтоп турчу, 4 асыйдагы жылкы экен мына. Буту колдору таза, а? Мына. Улакка түшүп жүргөн айгыр, а? Бою канча барып калат мунун? 1,67 экен мына. Бирок чоң эле жылкы экен, өзү жоон болгон. Баасы 350. Баасы 350, где-то бир 4200-300 доллар тегерек экен. Номеринизди айтып коюңуз.
999 0999 30 30 35 35 45. 45 eкен ha. Bir aylantıp ko'rsatib qo'y. 167. Мына. Көк түстөгө аткен, баасы 4 аси болгондо 7 жаштагы жылкы экен. Мына. Тиги жанында аттан эле көрсөңүздөр, өзүнүн обычный аттан, бирок чоңдук экен, бою чоң экен. Бейлерден дагы туугандар, кечегинде дагы бейде канчамчалар жазгандар бар. Мына. Өзүбүздүн негизи средний кулундар, мисалы мына чүйдүн местный кулундары 60, 70, 80 ошонун тегерек жүрүп атат. Ана Россиядан келген кулундар, алар 200 миңге чейин баалары өйдө да, адан базардын өзүндө дажычы. Мына бейни көрүңүздөр. Мына ушу бейнин бою өткөндө тартканда 1.75 канча деп аткан. Сурап коеюн азыр. Мына боюн 1.75 дедиңиз беле? Болду. Нези канча дедиңиз эле баасын? 300 миң деби? Тартайын десем тартпай эле кой деп тарттырып койду. 300 миң дейт. Өткөндө ошо 1.75 деп атканда мына серисиненчи. Ушу бен номерин алып берейин десем, жакшы бекем байкебиз болбой тартырбай элем депчи. Мына туугандар, жанагындай айгыр алам, жер улак, аламан улак десеңиздер, базарга келе берсеңиздер, бааларын көрөсүздөр. Бул улактары чынында неизвестно да эми баа. Нерде бүт эле баа улагы күчтүү, баасы 400-500 деп айтты, бирок текшерип көрүш керек да. Базарда жанагындай өзү кандай дейсиздер, өзү баа улагы күчтүү аттар базарга киреби, кирбейби? Азыр мисалы мына ошону сурайынбы? Канча экен мынанын баасы? 170. Жашычы? Быштын баасы 170 экен, бою где-то 1.60га чейин да. 60га чейин мына ушунун быштын. Азыр мына жакта айгырларды көрсөтүп коеюн. Мына баасы канча? 300. Жашычы? 5 асы экен, а? Баасы 300 миң сом. 5 асы экен, 300 миң сом. Мына кара кашканы көрүңүздөр жаныбар. Буту колдору таптаза жылкы экен. Өзү 5 кашка дейин десем, мына кашкалары бир аз кичирээк экен. Мына жаныбар. Жер улак. Кече жер улак, казан улакта видеолорун көрсөтүп атканса, бара сизде, а? Мына жер улак, казан улакка чалып жүргөн ат экен мына. Мына буту колдору таза жылкы экен. Ушунун бою канча барат мынан? 1.53. Кыргыз ат экен, а? Канча деп атасыз баасын? 220 миң сом. Номериңизди айтып коюңуз. 507 менен. 0507 менен 66 57 47. Жашы канча эле? Жашы 4 жаш. 4 жаш. Басып коюңуз, кат-кат эле чүдеп коюңуз, мына. Жер улак, казан улакка мына таза мал экен мына ушуну көрүңүздөр. Ушул жылкынын улакта видеолорун кече мына тартып көрсөтүп жатышкан. Көрүңүздөр. Жер улакка далил менен десеңиздер, ушу байке чалыңыздар. Мен видеолорун көрдүм эле да, мына атын ойноп аткандардынчы. Мына. Көрсөтүп коюнчу. Мына кашкат канча экен баасы? 400. Жашычы? Өнөрү кандай өнөрлөр бар? 5-5ке. Ортодун атыбы? Бастырып көрчүмүн бул жака. 400 миң сом сурады, мына атты 5-5ке аламан деди, ошо. Жо ортого бул мына. 5-5 ат экен мына, көрүңүздөр. Баасы 400 миң сом экен. 400 миң сом дейт мына. Мына жүгөндөр окшош го, канчадан экен мына жүгөндөр? Өтө мощный экен, бир атты алыстан ачат экен, а? 6 миңден экен мына жүгөндөр, көрүңүздөрчү. Жылкын жашы канча мындан? 5 жаш. Баасычы? 250 миң сом пачка болгон ат экен. 250 миң сом, 5 жаш. Мына. Номериң бар дос, айтып кой. 509 40 17. Бастырып койчу бир аттар жака чүдеп. Көк ат өтө пачка экен да. 4 бурчтук ат экен. Жүгөнү жакты мага, негизи 6 миң сомдон дейт. Мына атты канча деп атасың мына торunu? 200 миң. Бул жакта арзаныраак экен, а? Мына ушундайлай айтыш керек да, мына 400-500 деп эле сага турган баасын айтып койсо, сразу алышат. Жашычы канча бунун өзүнүн? 3 асы, күчүндө экен. Номериңизди айтып коюңуз. 702 95
95 26 95 ha? Ha. 24 ekan. 24 95. 95 24 95 ekan da. Bağısı 200 ming so'm deydi. Bir ayneyle bağ koyup tur. Üşo süйлöшүп ayke өтүшүп берет экен да. Бүт жагы жакшы экен. Базарда негизи жылкы көп. Базарда жылкы көп. Жерде ат канча? 230. Жашычы? Канча? 4 жаштагы ат экен, 230 миң сом дейт. Базарда ана муну карат бар экен, муну кара сулуураак көзгө көрүнүктүү. Мунун баасы бирок. Муну канча деп аттыңыз эле? 500 а? Жер улакабы же казан улакабы? А, күлүкпү? А, бул башка экен темасы. Бул таза күлүк экен. Бирок күлүктөргө деле спрос көп, братан. Бул жашы канча дедиңиз? 5 жаш, а? Баасын 500 дедиңиз, а? Бул таза кандуу да, а? Күлүккө. Күлүккө таза кандуу 500. Маграм дейби, ушундай баласы экен, бирок таза кандуу күлүк экен. Бул күлүктөргө 500 миң арзан эле болуш керек, а? Интернетте жа миллион канча миң доллар менен жүрөт го, а? Муна. Бир бүтүп келсе эле 500 миң чыгып калат. Сразу эле десеңиз, а? Сорун эле. Номеринизди айтып коюңчу бир. Номериңиз барбы? Күлүк издегендерге 0708 84 48 74. 84 48 74, а? Мына күлүктү көрүңүздөр. Күлүк жаныбар өтө сындуу экен. Бул эми жана жарышка түшөт туугандар. Жана булардын баасы деле эми өзүнө жараша баасы болот. Кап-кара жакшы нерсе экен да. Бирок ноосун чыгарып алып жаман даяр турат да мына. Башка жагына жарышып кетчү деп болду эле.